Салам достор, Кыргыз Дамдары каналына кош келипсиздер. Достор, бүгүн биз сиздер менен коридордогу бут кийим салынган шкафты жана пылесосту жууйбуз. Ошондой эле обедке картошка куургам. Ошол картошканы да рецепт менен бөлүшөмүн. Эгерде кызык болсо, анда мени менен чогуу болуңуздар. Шкафтын үстүндөгү чогулуп кеткен нерселерди алып ордуна жайгаштырдым. Жана шкафтын ичиндеги бут кийимдерди дагы алып салдым. Мына бат эле ушинтип булганып кетет. Биринчи суу тряпка менен арчып чыктым, аркасынан курак менен арчып, мына үстүндөгү буюмдарды коюп койдум. Бул жерде биздин эллипс жөн гана чачыктар илинип турат. Эми бардык бут кийимдерди жууп баштадым. Мынакей ак бут кийимди да жуудум. Бул жөн гана жууганда кетпейт. Буга мен сифти колдономун. Сифти сүртүп жакшылап бардык жагына сүртүп чыгабыз. Ак бут кийимдерди аябай сонун кылып тазалайт. Сиздер дагы ушул менен колдонуп көрүңүздөр. Эми сүртүп сифти коюп коем. Ичине 5 мүнөт туруп турат. Эми сууну алмаштырып, кайра башынан бардык обувдарды жууп чыктым. Мына эми бут кийимдерди ордуна салып баштайбыз. Мынакей достор, биздин бут кийимдер салган шкафтарыбыз таза. Бут кийимдер дагы таза. Аябай бут кийимдер таза турганы жагат мага. Эми пылесосуму тазалаймын. Ичиндеги бардык мусорларды мусорный пакетке салып алып коюп, чекелерин сууланган тряпка менен арчып чыгабыз. Пылесостун өзүн ичиндеги фильтрлерин, мен фильтрим жууса болот, жууп, бирок батарейкада кургатпайсыздар, жөн гана жайып кургаш керек. Бат эле ушундай болуп чаң болуп кетет. Мынакей бардыгын чылап, жакшылап жууп алдым. Эми булардын бардыгын чайкап, жакшылап чайкап алабыз. Чайкап туруп, кургатып, пылесоско салып, кайра жаңыдай кылып иштете берсеңиздер болот. Мына фильтрлери дагы таза болуп калды. Кыздар, эми ушундай кичине уборкадан кийин азыр обедке картошка коюп койдум. Бул жерде майда картошкалар. Азыр картошкалар бышып, бардык эле казып алып аткан болуш керек. Казып алганда ушундай майдалары калып калат. Майдалары да чыгат. Ошол майдаларын алып, тазалап жууп, сыртын арчыбастан эле кичине суу куюп 10 мүнөт кайнатып аласыздар. Мен көбүрөөк суу куюп алган экем, суун төктүм. Анан 10 мүнөттөн кийин
суу тартылгандан кийин же болбосо ашыкча болсо төгүп салсаңыздар болот. Өсүмдүк майын, чеснок коштум, татымына жараша туз жана паприкадан да кошуп, эми батотто кооруп баштайбыз. Бул 10 мүнөт кайнагандыктан бул картошка жарымы бышты, жарымы бат эле куурулганда бышып калат. Албетте чеснок да кошуңуздар жана өзүңүздөргө жакса укроп же болбосо кинза кошсоңуздар болот. Менин кыздарым жебейт, ошон үчүн кошкон жокмун. Мына достор, өзүңүздөр көрүп тургандай аябай сонун болуп бышты. Эми тарелкаларга салып, мен жанына гречкада бышырып койгом. Аябай бат болуучу тамак бул. Сиздер өзүңүздөр каалаганда макарон же күрүч бышырып деле койсоңуздар болот. Жанына каалаган салаттарды дагы коюп жесеңиздер болот. Картошка аябай даамдуу болду. Кыздар, ушул рецепт жакса, анда сиздер да ушинтип жасап көрүңүздөр. Менин бүгүнкү видеом жакса, сиздерден комментарий жана лайктарды күтүп калам. Албетте жакын адамдарыңыздар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Ушундай мотивация, уборка видеолор жакса, албетте жазыңыздар. Көбүрөөк тартканга аракет кыламын. Видеонун аягына чейин мени менен чогулгонуңуздар үчүн рахмат. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин тынччылыкта, аманчылыкта болуңуздар.